Bilen hadise. Gazı жарылды окшойт. Бишкектеги үрөй учурган жол кырсыктын дагы бир видеосу тарады. Бул видеону көрсөңүз жүрөк түшөт. Сиз сездиңизби? Жалал Абад областында 3,5 балга жеткен жер титирөө катталганын билдирди. Базарларда ажиотаж күчөп жатат. Мектеп жакындаган сайын мектеп окуучуларга кийим алууга адамдар базарларга агып келип жатканын көрүүгө болот. Бул аял Бауыржандын апасына коркунучтуу кайрылуу жасады. Чоң эле аялга бул аял кайрылуу жасаганы туура ишпи? Жашай берсең көрө бересиң жана уга берет экенсиң. Мьянмада кыз жигитин кулчулукка $14,000 сатып, Таиландка ээ салганы кеткен. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Bilen hadise. Gazı жарылды окшойт. О, чыкпайт. Бул өзү кошулган машина окшойт да негизи, а? Жалал Абад облусунда 19 августта саат 22:55-те көчө 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун маалыматы боюнча жер титирөөнүн очогу Кош дөб айылынын 17 км түштүк батышта, Кара дөб айылынан 25 км түндүк чыгышта, Жалал Абад шаарынан 100 км чыгышта жайгашкан. Жер титирөөнүн күчү Кара дөбө, Кош дөбө, Байбиче, Саламалик айылдарында болжол менен 2,5 балга жетти. Мектепке даярдык. Базарда бут коерго жер жок. Жаңы окуу жылы жакындаган сайын базарларда адамдардын саны кескин көбөйдү. Ата-энелер балдарына мектеп формасын, кийим-кечек жана керектүү буюмдарды алуу үчүн топтоо менен базарга агылып келишүүдө. Элдин көптүгүнөн бут коерго жер жок. Базарлардагы ажиотаж көчөп жатат. Сатуучулар үчүн бул эң кызуу мезгил болсо, ата-энелер мүмкүн болушунча сапаттуу жана жеткиликтүү баадагы буюмдарды издешүүдө. Сасып кетиптир. Оштун мэри бала бакча, мектептерде рейдти улантып жатат. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев бүгүн 20 августта таңкы рейдтик кыдыруусун номер 46 келечек балдар бакчасынан баштады. Бауыржандын апасына кайрылуу. Балаңыз сөгүнүп ТикТокто отурганда кайда элеңиз? Бауыржандын апасына обращение. Эже сиз мени угуп алсаңыз, туура даана сүйлөймүн. Жашла угуп турсаңыз сиз түшүнөсүз. Эттин кымбатташына себеп болгон министрдин орун басары менен ветеринардык кызматтын жетекчиси кармалды. Жалал Абад облусунда айыл чарба малдарын экспорттоодо мыйзамсыз квота бөлүштүргөн коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, айыл чарба министринин орун басары, ветеринардык кызматтын директору жана министрликтин бөлүм башчылары кызматтык ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдаланып, иш жүзүндө мал чарбачылыгы менен алектенбеген адамдарга мыйзамсыз квота берип турушкан. Анын натыйжасында ортом жишкелер малдын бирдик баасын мыйзамсыз түрдө көтөрүп саткан. Схема аркылуу 40 миңден ашык бодо мал Жалал Абадтан Өзбекстанга мыйзамсыз чыгарылып, ички рынокто эттин баасы кымбаттаган. Учурда кармалган кызматкерлер жана ортом жишкелер УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Текшөө иштердин жүрүшүндө схемага тиешеси бар башка адамдар аныкталып, жоопкерчиликке тартылат.
Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Төрткүл суу сактагычынан 2 тоннадан ашык таштанды чыгарылды. Баткен районунун аймагында жайгашкан Төрткүл суу сактагычынын айланасында таштандылар тазаланды. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалым болгондой, тазалоо иштерине райондук суу чарба башкармалыгынын 80ден ашуун кызматкери катышты. Кызматкерлер суу сактагычтын айланасындагы акыр-чикилерди тазалашты. Натыйжада 2 тоннадан ашык таштанды чыгарылды. Тазалоо иштери аталган мекеме тарабынан ай сайын өткөрүлүп келет. Учурда суу сактагычтагы суунун көлөмү 55 миллион метр кубту түзөт. Жалпы сыйымдуулугу 90 миллион метр куб. Мьянмада кыз жигитин кулчулукка $14,000 сатып, Таиландка эс алганы кетип калган. Бул тууралуу ЖМКлар жазышты. Маалыматка караганда 19 жаштагы жигит кыз менен Кытайдын бильярд клубтарынын биринде таанышкан. Кыз сулуулугу жана Мьянмадан келген бай ата-энеси тууралуу окуясы менен жигиттин көңүлүн бурган. Экөө сүйлөшүп жүргөндө кыз туугандарыныкына конокко чакырган. Жигит макул болуп, үй бүлөсүнө айтпай сапарга кеткен. Бирок Таиланд менен Мьянманын чек арасында кыз бир нерсени унутуп калганын айтып, алып келүүгө кеткенде жигитке куралчан топ кол салган. Ал ошондон кийин 4 ай кулчулукта жүргөн. Кабарларга караганда ал кээ бир алдамчылык менен алектенүүгө аргасыз болгон, чачын кырдырып, башына чаап жүрүшкөн. Кесепетинен жарым-жартылай укпай калган. Жаш жигит туткунда күнүнө 20 саат иштеп, 10 килограммга арыктаган. Кулчулукка алгандар жигиттин үй бүлөсүнөн $48,000 талап кылган. Айтылган сумма июнь айында чогултулган. Жигит бошотулду. Кыз Таиландтан Кытайга эс алууга кеткен жолдо кармалган. Анын жигитин саткан үчүн алынган сумма $14,000 түзгөн. Азыр ал соттун чечимин күтүп жатат. Кылмыш дүйнөсүндө Дитин аталган кыргызстандык Литвада кармалды. Юсупов Литвада кармалды. Ал 2007 жылдан бери издөөдө жүргөн, азыр 46 жашта. Шектүү 2007 жылы Бишкекте унаа жуучу жайдын ээсин атып качып кеткен. Ал издөөдө жүргөндөрдүн тизмесине киргизилген. Кийинчерээк Алматыдагы адам өлтүрүү боюнча Интерпол аркылуу издей баштаган. Аны кармоо учурунда атына жасалма документтер табылган. Кыргызстан экстрадициялоо процессин баштады. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтекер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге М-банк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Саламатсыздарбы, кыргыз элим, мен ушул жерде сүйлөбөсөм болбойт. Мен сүйлөшүм керек. Бауыржандын апасына обращение. Эже сиз мени угуп алсаңыз, туура даана сүйлөймүн. Жашла угуп турсаңыз сиз түшүнөсүз. Балаңыз ушул убакка чейин эмнелерди кылганын сиз эмнеге кабардар болбой эле адвокатты каргап иштеп атасыз? Биринчиден, ал адвокат аялдардын укугун коргоп чыкты. Аялдардын, анын ичинде сиз дагы барсыз, сиздин кызыңыз дагы бар. Ошону бир эске алып коюңуз.
ошого чейин жанагы өлгөн кызды жамандап чыкканга чейинки тарбиясын неге карабадыңыз? Бул бир эле өлгөн кызды жанагынтип сүйлөдү. Андан сырткары Бауыржан өтө көп нерселерди кылды. Батыл ойнойт эле. Аялды аял дебей, эркекти эркек дебей, энени эне дебей сөгөт эле. Бул бир эле адвокаттын кыжыгырына тийбеди. Бул кыргыз элинин, бүткүл элинин кыжыгырына тийип, моногу кокосуна жетти. Азыр сиздин балаңызды карасаңыз, көпчүлүк комментарияларды окуңуз. Көпчүлүк эл колдоп айтат. Жазасын алсын деп атат. Себеби элдин кокосуна жетип бүткөн балаңызчы, ошого чейин эле балаңыздын баскан турганын тарбиялашыңыз керек эле. Болду, балам өзү менен өзү болуп кетти, билгенин кылсын деп коюп сиз үйдө отура бересиз. Балаңыз билгенин кылды. Бұл номер 6-шы келечек балдар бақчасы. Арышын бизге келеді, баягы суу экономия. Ашханасы екен. Так, бұл қайсысына келекен? Орто смыслителя, да? Не дешевый, не дорогой орто. Хотя бы что надо. Хотя бы воспитательныйларга бар. Жоқ. Жетер екен. Өзіңіз қашындай бар.
Balık kaydı. Balık kaydı. Kaç aylıklar bekliyor çocuk? Geçiyor. Eve düşüyor. Вот так вышло. Обогреватель отопление жақсы емес пе? Еди, жаңа. Жоқ, бұлар жинап болды. Ya. Қышында ішпейміз. Apriyetli bu. Қышында ішпейміз. Бұлар жазасын ішпейміз. Бұлар да şu Köşe değil mi? Renkli kablo işledik değil mi? Keçi aktarıp koydum. Şöyle onu işledim. Şunu ne oldu? Şu kukun boyunca karaş gerekten satarlar. İşte temel. Kod da olup kalkada. Bu eme köşe eme de sırtlar. Сыртта. Биз Астанада жанагы жеткиргенин баардыгы менен ошолорду снос деген хайпты токтотпойлукпу туугандар. Мунун кереги жок го. Мына шаар ичинде мурунку президенттердин салып койгон хан сарайлары бар. Анда снос кылсын ошону. Сунусту сүйлөгөн активист камалды. Трансформация элдик кыймылынын координатору жарандык активист Бекназар Айталиев 6 октябрга чейин камакка алынды. Бишкек шаардык соту билдиргендей, Айталиевдин бөгөт жарасы 16 августта Октябрь райондук сотунда каралып, судья тергөөчүнүн өтүнүчүн канааттандырган. Ага кылмышка даярдык көрүү, жапырт башаламандыктар беренелер менен айып коюлууда. Бекназар Айталиев 7 августта Көкжар конушунда мыйзамсызделген курулуштарды бузуу иштери тууралуу басма сөз жыйында сөз сүйлөгөн. Ал буздуруу иштерин токтотууну жана жеке кабыл алууну суранып, президент Садыр Жапаровго жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылган. Акимдердин, жергиликтүү бийликтердин эмтуулардын келтирип аткан эмеси, жүйөсү. Биз президенттин указына таянып атабыз дейт. Мейли таянсын, бирок бизде мыйзам иерархиясы деген бар да туугандар. Эң биринчи башында баш мыйзам, конституция, анан кийин мыйзамдар, анан токтомдор, ушундай ар бир өзүнүн этап менен кетиш керек да. Конституциялык мыйзамдар бар да. Бирок эмне указдын негизинде чыккан поручение бар мындан кийинки да. Ошол тапшырмага таяндык деген жүйө менен жер мунапысы мыйзам булар эмне токтотулган турабы. Бу деген жүздөн түз айта турган болсок, президенттин администрациясындагы кызматкерлердин билимсиздиги. Ушуну жеткизип коюңуздар. Билимсиздиги же болбосо президенттин кылып аткан ишине карата жүргүзүп аткан атайын саботажы бул. Ошол акимияттардын, жергиликтүү акимияттардын, бийлик өкүлдөрүнүн кылып аткан саботажы деп түшүнөбүз. Биз бүгүн бул жерде Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевке эмнеден кайрылып атабыз? Анткени деген өзүңөр жакшы билесиңер, жогоруда энебиз да айтып өттү, аксакалдар да айтып өттү. Президент өзү болобу, Камчыбек Кыдыршаевич болобу, колунан келишинче эл үчүн жакшы иштерди кылганга аракет кылышып атат. Кээ бир жеринде кемчиликтер болуп атат. Эми ал башка сөз. Бирок көбүнчө жакшы иштерди кылып, коомчулуктун колдоосуна ээ болуп атканы жалган эмес туугандар. Муну баарыңар эле көрүп атасыңар. Бирок жерлердеги ушундай бийлик өкүлдөрү булардын иштерин кайра артка кетирип, булардын кылган иштерин жокко чыгарып, бүгүнкү күндө президенттин рейтингине, Камчыбек Кыдыршаевичтин рейтингине доо кетире турган иштерди кылып, мамлекеттик деңгээлде саботаж кылып атат. Коомдук саясий чыңалууга алып барып атат муну менен. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жерде бир гана энени көрүп атасыздар. Жан конушка барсаңыздар, жүздөгөн энелер ыйлап отурат. Снос деген хайпты токтотпойлукпу туугандар. Мунун кереги жок го. Канчалык снос кылат экенсиздер? Давайте филармониянын аркасында чоң глобус төгүп салынган здание турат. Муну баарыңыздар билесиздер.
кимдин учурунда салынган жана бүгүнкү күндө кимдин колунда билесиздерби муну? Снос кылгыла ошону колуңардан келеби? Шаар ичинде көптөгөн заправкалар бүгүн кимдин колунда билесиздерби? Аны балким журналисттер жакшылап изилдесеңиздер сиздер деле тез эле табасыздар. Мунун баары ошол эле ак үй көк үйдө бири бири менен жака жеңишинен кызматташкан, жеп ичишкен адамдардын чиновниктердики. Мына шаар ичинде мурунку президенттердин салып койгон хан сарайлары бар. Анда снос кылсын ошону. Сельхоз жерлерди бузуп хан сарайлар салып алган президенттердин жерлери бар. Аны ким снос кылат? Анда баарына бирдей мамиле кылбайсыздарбы? Айыл чарба жерлерин бузуп, килейген мындай мал сарайлар салып алган мурунку президенттердин жерлери бар. Баштагыла ошолорду снос кылып, жок кыла албайсыздар. Эми снос деген хайпты токтотолу туугандар.